Арбаңыздар. Мұрынғы баяндарымызда Қырғыз елінің атрибуттары жөнінде сөз болды. Тил жөнінде жана атрибуттар жөнінде. Емін үшін түндігіне өзен келдік. Емін үшін аталарымызға қолы бұтын байлап, бүріштіріп, ата бейітке естелік қойды. Бұл деген емді дүйнө елдерінде естелік қойылады. Ечен қырғындар болған. Адилеттік менен қалыстық үшін күрөшкөндөр, жана қолы бұты байланғандар, айдалғандар, башы кесілгендер көп болған. Бирок аларга дүйнө елдеріне дагы күчүнө көңүл буруп карасаңыздар, ал жерде аларга башкача астыга кадам таштап, оолузарын жетелеген, кылычын бийик көтөргөн, жана канаттуу куштар коштоп турган эстеликтерди коюшат дагы. Кыргызда астыга туусун бийик көтөрүп, Кыргыз элине 1937 жана 38 жылы репрессияга кабылган аталарыбызга колу бутун байлап, аларга эстелик коюңуздар. Автору ким? Ушуларды жасаган эмне максатта жасады? Идеясы кимдики? Жана буларды ким тандап, ким койдурду деген суроолор туулат. Ооба, биз ушуга дагы бир токтоп, дагы бир Кыргыздын эр азамат жигиттери бул теманы көтөрүп, бул нерселерди ата-бабаларыбыздын арбактарына шек келтирбей, алардын уруктарынын колу бутун байлаган менен бүрүштүрүп, ырымдалып жасалган ишпи? Же бүгүнкү Кыргыздын колу байлануу болсун деп, буту байлануу болсун, астыга кадам таштабастан булар байланып турсун деген максатта жасалдыбы? Буларга дагы көңүл буруп, эр азамат жигиттер өзүңүздөр жакшылап ойлонуп, дилиңиздерге салып көрүңүздөр. Анткени 200 кемпир 90 чал эсирлерди карап ал, 81 кечил чогулуп, шайтанды билбей Кудай деп кур чоюнга сыйынганыңыздарды эбагыла айтып койгон. Ооба, ошол жерге барып митингдерди өткөзүңүздөр. Ата-бабаларыбыз жөнүндө сөз сүйлөйсүздөр. Ошолор колу бутун байлатты беле. Алар ажалга тик караган аталарыбыздын урухтарын ошондой эстеликке татыктуу болду беле. Биз ушуга бүгүнкү муун ойгонуп, ушуга кайра келсек. Телевизде жана атрибуттарга жасалган айрым иштерди кеңири токтолуп, кеңири баа берип, талдоо жүргүзсөк. Бүгүнкү Кыргызды аталарыбыз эмне деп сүрөттөдүлөр? Же болбосо 20-кылымдын башында 19-кылымда айтылган манаста Көкөтөйдүн сөөгүн коюу. 19-кылымда айтылган манаста Көкөтөй ата элин чогултуп, эр азаматтарына керез ашын берип, керез сөзүн айткан. Ошол жерде андан ары сен барсаң, эки тизгин тең барсаң деп кайрылдылар. Кызматкер болуп тура көр деп кайрылдылар элине. Эми ушул жерге бир кенен токтолсок. Көкөтөй ата а дүйнөгө аттанганда 199 жашады деп сүрөттөйт Көкөтөй атаны. Табып алган уулу Бокмурун 6 жашар бала экенин сүрөттөлөт. Көкөтөй атаны сүйөк койгондо кандай кылып койдулар? Кымыс менен жуудуруп, кылыч менен кырдырып. Айга баккан ак сарайлап кое бер. Күнгө баккан көк сарайлап кое бер. Астыңкы жолдун үстүнө, үстүңкү жолдун астына сөөк коюу аз эме. Ушул эле окуя 20-кылымда айтылган манаста Көкөтөй атанын керез ашы жок, керез сөзүн байдын оолу Бай мырзага айтып кетет. Ал убакта Бокмурун 12 жашар бала экенин, мааникерди билип, дүйнө жүзүн чалып турган убагы. Зөөкүр болуп, кербенчи менен соодагерди сабап турган убагы. Оогандын каны акун түлкү дейт, түлкүнүн далайы мүлкү дейт. Ошонун кызы канышай, самаганы санаасы оюн менен күлкү дейт. Ошого үйлөнөм деп кеткенде Көкөтөй а дүйнө салып кетет. Бокмурун өкүргөндөн бакырып келип, атам өтүп кетти деп Манаска кабар бербей, элдин баарын чогултуп, Көкөтөйдүн сөөгүн коет. Манас келбей топурак, салбай калган топурак. Бул эмнени түшүндүрөт? Эмне үчүн көр касты? Көкөтөйгө көр касканы. Жай менен казып, жай камазын кең казып, баш аягы жарык болуп турсун деп кабар таштан жара чаап, баш аягына койдуруп, Көкөтөйдүн сөөгүн көргө коет. Ал жерде кимдерди чогултат дегенде, кетмен чапкан балбандарды. Кетмен чапкан балбандардын ичинен чотту чапкан дардаңдарды чогултуп алып, сөөктү ушундай кылып коет. Бул жерде бир кишинин сөөгүн коюу эмес. Мунун артында Кайып башаты бизге образдап, кана сүрөтүн гана берген. Ал сүрөттүн ичин окуй билүү жана чечмелеп, ар бир сөзгө чечмелеп бергенибизде, ал ошол бүгүн 28 жыл ичинде эмне кылдык?
жана кайда барабыз, ким болобуз деген суроолордун баардыгына ошол жерде жооп жатат. Эмне үчүн айга баккан Аксарайлап коюшту? Эмне үчүн күнгө баккан Көксарайлап коюшту? Эмне үчүн астыңкы жол, эмне үчүн үстүңкү жол? Эмне үчүн астыңкы жолдун үстүнө, үстүңкү жолдун астына коюшту? Себептүү. Бул 19-кылымда айтылганда, 20-кылымда басып өттүк. Аталарыбыз астыңкы жол эмне экенин, үстүңкү жол руханий дүйнө, Кудай таануу, дил дүйнөнүн таануу жолу болчу. Астыңкы жол материалдык дүйнө. Бүгүн барда эртең жок, ушундай экен дүйнөң бок. Бул материалдык гана дүйнө. Ошонун экөөсүнүн ортосуна коюп, эмне үчүн айга баккан Аксарайлап коюшту, эмне үчүн күнгө баккан Көксарайлап коюшту. Ушул эки нерсени жакшылап карап түшүнүп, ар ким өзү окуп, манасты окуп көргөндө өзү түшүнүп, өзү кабыл алат. Ошонун кырын билсе, эмнелерди айтылганын ар бир кыргыз өзү түшүнсө. Ошондо эл башына кимдер келди? 20-кылымдын башында эл башына кимдер келди? Жана 20-кылымдын аягы эгемендүүлүктү алгандан бери эл башына кимдер келди? Мына ушул суроолордун баарысына 20-кылымдын башында аталарыбыз ак кызмат кылган эр азамат жигиттер эле, кыргыздын эр азаматтары. Алар ажалга тик карап, өлсөм өлөйүн, өлбөсөм намаз алайын деп ак кызматын кылышкан. 20-кылымда же болбосо эгемендүүлүктү алгандан бери кимдер эле бул жерде эл кызматы үчүн эмес, самаганы санаазы ою менен күлкү, өз элин талаптан огондор, напсинин кулу болгондор бийликке келишти. Манаста ачык эле айтылып коюлган. Арышым керем шайлап кой кыргыз, башчыда колум саламын, казынаң талап аламын. Биз шайлаган, эл шайлаган эр азамат жигиттер казынага кол салды. Булга өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Кыргыз эли шайлаган эр азамат жигиттер кыргызды талаптан огон. Ошол жигиттер, ошол талаптан огондор төрөлгөнгө чейин айтылган маалымат болчу. Дагы кайрылып, кенен ар бир кишинин жүрөгүндө суроо болсо, дилинде суроо болсо, кайда барабыз, эртең ким болобуз деген суроолор болсо, бул суроолордун баарысына Манас дастанында айтылып коюлган. Биздин улуулугу кыргыз элинин арбактуу эле экенин, ата-баба бизди эч убакта уруктары, арбайлары бизди калтырбаганы, ар убак коштоп жүрөрү, жана кыргыз эли арбайлар кошумчалык сый-урмат көрсөтөрү дагы бир далили. Эмне үчүн кетмен чапкан балбандар, чотту чапкандардаңдарды чогулту. Бак, кетмен чапкан дегенди кандай түшүнөсүздөр? Бул талаада жүрүп эгин айдаган киши эмес, суу сугарган киши эмес. Кетмен чапкан деп Кыргызда бийликтин же болбосо бир адамдын кызыкчылыгын ошону идея кылып тутуп, ошонун арыгын чапкандар. Чотту чапкандардаңдар ким? Бүгүн түтүн башына салык салып, чот деген бул эсеп чыгарчу буюм 20-кылымдагы. Же болбосо калькулятор деп да түшүнсөңүздөр болот. Негизги эле математикалык расчетторду чыгаруучу. Бүгүн ошо түтүн башына салык салып, бажыдан мал жыйнап атканыңыздарды Манас дастанында айтылат. Эгер биз Манас дастанын өткөндөгү тарыхый факт деп карай турган болсок, анда аруу ата-тектерибиздин арбайларына шек келтирген менен барабар болобуз. Биз эң биринчи өзүбүздү таанышыбыз керек. Манас дастаны астына айтылган маалымат жана керээс сөз деп кабыл алышыбыз керек. Бүгүн доорлордун өзгөрүүсү, өткөн доор кандай эле деген Манас дастанында суроолор бар. Манас дастанында ушул суроолорго жооптор бар. Өткөн доор 40 жылы сууга тыштасаңда кылчайы өң өчпөгөн, 80 жыл сууга тыштасаңда серпилип жети өңбөгөн доор болчу. Бүгүн ал доор артта калды. Ал доорду басып өттү. Кайра астыга кадам таштап, эволюциялык өнүгүү өсүү жолунун үстүндө баратабыз. Муну менен жашоо токтоп калбайт. Мындан дагы кийин өнүгүү өсүүлөр болот. Булга чейинки берилген илимдердин баардыгында ошолордун кошо сыры жана эволюциялык өнүгүү өсүү процессте керектүү нерселердин баардыгынын сырлары берилген. Химия, алгебра жана көптөгөн илимдердин баарысы медицина тармагында болбой баардыгына сырларын ачып берип, өз кызматтарын кылып. Бүгүн адамзаттын көч башында ким барат дегенде, кыргыз өзүн тааныганда көч баштайт. Биз өзүбүздү кантип тааныйбыз? Эң биринчи өзүбүздөгү душман менен, өзүбүздө отурган напси менен, кайдыгерлик менен, сынчылык көз караш менен жүргөн мүнөздөрүбүз менен күрөшө билгенибизде биз астыга карап кадам таштайбыз. Эгер биз өзүбүздөгү душманды тааный албасак, өзүбүздө отурган кастарды тааный албасак, алардын менен күрөшүүнүн жолдорун үйрөткөн
Манас илими. Бүгүнкү адамзатта жана дүйнө элинин бардык континенттеринде кыргыз эли жашайт. Акыркы 28 жыл ичинде кыргыз эли чачылды. Бул да Манаста айтылган. Жолойдун ордугуна чыдабай, кыргыздын отун алгып, от жаккан уул кыздары отурарга конуш таппай, Орусга көчүп кетти дейт. Казактан кордук көргөн сүрөттөп берип атат. Бул 1950-60 жылдар айтылган Манаста. Бүгүнкү биздин кыргыз элинин отун алып от жаккан эр азаматтары, же болбосо экономиканын кыймылдаткычы болгон эр азамат жигиттерибиз отурарга конуш таппай, эң көп кыргыз жигиттери кыздары Орусга көчүп кеткен. Же калыппы? Мына ушуну жакшылап токтоп карап көрсөңүздөр, бул да Манас дастанында айтылган. Эгер биз муну өткөн чакта деп карай турган болсок, кайсы атабыз, кайсы эр азамат жигиттер жолойдун ордуна. Эми бул жерде калмык улуту жөнүндө кээде түшүнүк алып жүрөбүз, ушу калмыктар менен кыргыз чабышкан экен деп. Анда тарых барактарын жакшылап бир карап көрүңүздөр. Калмыкты ким чапты эле? Тарыхта бардыгы так даана жазылуу. Кыргыз эмес. Булардын ордосун чапкан ким? Эми ушу Манаста Кытай менен калмак биригип кыргызды чабып атат. Жок, Кытай деген сөздүн өзүнүн түшүнүгү бар, калмак деген сөздүн өзүнүн түшүнүгү бар. Өзүнүн тегин аркын билбегендер. Бүгүн негизги Алмамбет атабыздын энергетикалык кубаты, адилеттик менен калыстык. Ошол кимге кызмат кылып келди? Ошону биз тозуп алдыкпы? Адилеттик менен калыстыктын туусун бийик көтөрдүкпү? Жок. Бул акыркы 28 жыл ичинде мындай иш жасалган жок. Биз мүмкүн болушунча көккө тайган элдин, кыргыз элинин төрттүлүгүн чачып, төрүнө оргазып, төбөсүнөн басып турган эр азамат кыргыздын өзүлөрүнүн жигиттери келишти. Биз ушуларга дагы токтолуп, кенен сөз курсак, ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө, дилиңиздерде суроолор пайда болсо, түйшөлткөн суроолор болсо, эртең кайда барабыз деген суроолор болсо, анда Манас илиминде, Манас дастанында, Манас баянында. Чоң рахмат.